мыйзам долбоорунун автору ким болду экен дейм да. Бул кыргыз мамлекетинин душманы. Кайсы министрлик болсо дагынчы. Президентти дагы подставить этет бул мыйзам. Жогорку кеңешти да подставить этет бул мыйзамчы. Ошон үчүн азыр талкуу кылсак дагы 6 айга кетет. Талкуу кылып туруп эле 6 айга кетирип берсекпи, кандай дейсиздер? Мисалы мына мен эми эл акыны айтпай эле коеюн, ага чейинки эле бир сүйлөмдү айтайын, бир сөздү. Кемеңгер деген наам бул мамлекеттик кызматчыларга, муниципалдык кызматкерлерге берилет дейт. Кемеңгер дегенди мамлекеттик ошо муниципалдык кызматкерлерге берсек, ал кызматкер бир күн жемкор болуп, коррупция менен кармалып калсам не дейбиз? Бул кемеңгер эмес экен, жемеңгер экен деп алып салабызбы наамындагы? Бул кемеңгер деген бул кыргыздын керемет төл сөзү. Муну билесиңерби кимдерге берилет? Кемеңгер бул Калыгул Олияга, Барпыга, Жеңи Жокко, Молдо Ниязга, Молдо Кылычка, Сагынбай Саякбаяларга берилет мындай. Бул улуу наамдар. Ага чейинки азыр ар бирин талкуулап, ар бир терминге мындай аныктама берип отурсак шерменде болот. Ошон үчүн бул мыйзам, мен эми Алмаз Акунжан сыйлаймын сизди. Абдан мамлекетчил кишисиз. Неге ушуну комитетке алып келдиңиздер дагы? Неге комитеттен өттү? Жогорку кеңеш ушул мыйзамды өткөрө турган болсок шерменде болобуз. Шерменде. Эл акыны деген наам бул миңдеген жылдар мурун берилген бул наам, туурабы? Жеңи жок Арстанбектерге. Эмне аларды жең Барпы жазуучу деп чыгабызбы эми? Жазуучу деген термин мен филолог катары айтайын. Профессионал адабият пайда болгондо эле бир 100 жылдын ора парасында эле жазуучу деген наам пайда болгон. Биз кыргыз профессионал адабиятындагы эки чоң жанр, проза жанры, поэзия жанрын не чийип коебузбу? Чоң жанрды. Мен азыр эгер талкууга ала турган болсо, абдан дайынданып келдим азыр. Ошон үчүн бул мыйзамды талкуулап туруп эле алып салсак да болот эле. Мен Алмаз Акунжанович сүйлөгөнгө чейин жетишпей калдым да. Эми мен бул кишини сыйлаймын. Мына өзү да бул киши сезди окшойт. Бүгүн эртеңден бери бул киши менен кеңешип атабыз. Алып салалы деп суранып атат. Мына мен эки жойдо туруп атамын. Бул киши президенттин өкүлү катары эми бул жөн киши эмес. Суранып аткандан кийин алып коелу деп атат. Добушка коюп эле алып коет окшойбуз деп калдым да. Мен ушу талкуу менен 6 айга кетирип ел деп чыктым эле да, кечигип калдым. Мындай мыйзам менен келбегиле. Уят. Үчүнчү процедурный. Рахмат. Урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоору боюнча чындыгында Камила Абдыразаковна эң туура айтып өттү. Урматтуу депутаттар, биз бир нерсени эске алсак, себеби дегенде мына мамлекеттик кызматта, муниципалдык кызматта, жалпы коомдук кызматтарда биздин миңдеген жарандарыбыз эмгек кылат. Алар ушул заслуженный дейбизби, же башка наамдарды алганга жылдап күтөт, жылдап аракет кылат, жылдап кызмат кылат. Андан кийин алардын эмгегин, алардын жалпы мамлекетке кылган кызматын биз текке чыгарып койсок, бул туура эмес болот. Ошон үчүн бул жерде Камила Абдыразаковна туура эле айтып атат. Аталган мыйзам долбоору чындыгында бул азыркы сунушталып аткан тартибинде Алмаз Акунжанов депутаттар колдобойт. Ошон үчүн аталган мыйзам долбоорун бул жерде эгерде министр жок болсо, же министрди чакырып аталган мыйзам долбоорун талкуулайлы. Андан кийин бул мыйзам долбоор чындыгын айтыш керек, чийки, урматтуу депутаттар. Мен сиздердин көңүлүңүздөргө ошону буруп кетейин. Рахмат. Бул абдан маанилүү маселе. Бул жерде биз сөзсүз түрдө талкуу болуш керек бул боюнча. Себеп дегенде элдин баары буну күтүп турат. Мына президенттен мораторий жарыялап, бир жылдан бери бул мамлекеттик сыйлыктар ыйгарыла элек. Анан биз буну сөзсүз түрдө реформа кылышыбыз керек болчу. Анткени өзүңүздөр билесиздер, кандай гана наамдар уюштурула берген, түзүлө берген, коомдо бир катар ыраазы болгондор дагы, нааразы болгондор да бар да, ошол наамдар берилген сайын. Андыктан буга мораторий жарыяланган. Именно ушул нерсени талкуулап, анан бирдиктүү наам. Өзүңүздөр билесиз, 46 түрү бар экен. Ошону 20га түшүрүп атат. Эми ушул жерде дагы
бир топ сунуш пикирлер мынакей кече комитеттерде айтылды. Ошонун негизинде биз муну эринбестен карап койсок бул туура эле болот деп ойлойм да, урматтуу депутаттар. Нурбек Нурбекович, эгер туура көрсөңүз сунушуңузду аркага алып турсаңыз. Акунжанович, эмне үчүн баяндамачы келген жок? Ал бүгүнкү ички иш сапарда болгондуктан ошо успеть этпей атат, келбей калыптыр. Анан орун басары келди эле, анан мен дагы суранып күн тартибинен алып койгула деп атам. Бул мындай мамиле болбош керек. Бунун башында президентибиз урматтуу Садыр Нуркожоевич өзү турат. Бул реформанын башында мамлекеттик сыйлыктарды реформалоо боюнча. Анан эгерде ушундай мамиле боло турган болсо, бул өтө чоң жоопкерчиликсиз мамиле. Министрлер кабинети тарабынан бул сөзсүз түрдө жалпы коомчулук бул маселени күтүп отурат, карап отурат. Бул маселе токтоп, мораторий менен атайын токтотулуп турат. Бул өтө маанилүү маселе. Алмаз Акунжанович. Бул жерде айтыла турган сунуштар көп, кече комитеттерде айтылды. Андыктан биз буну талкуу кылып сунуштарды беришибиз керек да биринчи окууда. Анан экинчи окууга ошол сунуштар айтылып, камтылып келсе жакшы болот эле да. Эми урматтуу депутаттар, мына азыр биздин эки депутатыбыз Дастан Артипбекович менен Нурбек Нурбекович сунуш берди. Мен сунушту добушка коем, алып турайлы деп күн тартибинен. Туурабы? Добушка коем, добуш бериңиздер.